кемердерге түшүп калган. Ошондон бери 18 жыл кыйналганбыз, аптасына 18.500 төлөгөнбүз. Мен сага азыр эме берем. Эжеге тамак сут алып берип турасың, а? Мен соны берейинчи, хорошо? Мен сизде бүгүн азыр инсулин вас найду, прямо сейчас инсулин найду. Хорошо? Роза номери бар, мен сизге азыр инсулин таптырып берем. А то кончится, мен өлүп кетем. Нет, өлбөйсүз биз. Эмнеге өлөсүз? Сразу жаман болуп кетет. Нет. Эл өтө көп, элдер өтө көп. Күнүгө 5тен, минимум 5тен 10га чейин жардам берип атабыз. Сагыңыз. Рахмат эже. Рахмат эже, өзүңүз ден соолугуңуз жакшы эле? Дары-дармек керекпи? Саламатсыздар, урматтуу Ош шаарынын тургундары. Мен азыр ушул мажбур болуп сыртка чыктым. Себеби аз камсыз болгон үй бүлөлөргө дары-дармектер керек экен. Ошого мына дары-дармектер таркатып жүрөбүз. Ошо азыр бага элдик штабтан ушу Роза деген кыздын дарегин беришти. Кече берген эле, кече келе албай калдым. Бүгүн ушул биринчи ушул кыздан баштап азыр биз ушул кыздын ал акыбалынан кабар алабыз. Дагы кандайсыңар, Роза? Саламатсыңарбы? Силердин дареңерди элдик штабтан беришти. Нурсултан деген бала берди эле. Ошо силерден кабар алганы келдик. Кандайсыңар? Негизи. Азыр өзүң сен шартка байланыштуу иштей албай жатасың. Бүгүн дары-дармек алып келебиз, эртең продукта алып келип беребиз, а? Саламатсыз беже, кандайсыз? Давайте чуть-чуть обработаем. Хорошо. Иногда сломано, и вот, если не верите, вот документы все есть. Ну давайте это оставьте, это потом, да? Все есть. Атыңыз ким? Фатима. Фатима эже, менин атым Толгонай. Я по телевизору тебя видела. Видели, да, уже? Мына акысыз маскалар элдик штабтан берилди. Шаарыбызда элдик штаб деген коом фонд ачылган. Ушу сиздердин үй бүлөңүздөргө акысыз. Турусбек, Нурсултан деген балдар бар, ошо сизге берип жиберди. Анан мен өзүм Толгонай деген кызмын. У меня вот, смотрите, я вас перебью. У меня инсулин кончается. Дочка пошла, милиция останавливает. Не дает. Хорошо, мен алып келтирип берем. Азыр биз менен кошо барасың дагы. Надо 18 делать, я уже 8 делаю. Инсулиниңиз канчага, немеңиз, сахарыңыз канчага чейин көтөрүлөт? 27. Почему? Диета кармайсызбы? Диета кармашыңыз керек да. Диета, ничего не кушаю почти. Что могу, то ем. А так, Диета кармасаңыз деле 29га чыгып атабы? Да, вот Да? нога сломана. Почему нога сломанная? Упала. Почему упали? Үйдө отуруш керек. Отураем, туалетка бараем, жығылып кеттім. Жакынырактан тартасыңар. Хотела операцию сделать, сахар көтөрүп кетет. Да, сиздерге. Говорит, 6 будет, тогда кылайым, а сейчас кылмайым. Да, поэтому 6 болуш үчүн. Импутировать кылайым, говорит, потом. Нет, пока. Бундай эмелер азыркы шартка байланыштуу после коронавируса. Азыр при первой необходимость мен сизерге керектүү дары-дармектерди алып келдим. Сизге в данное время сахарыңыздан башка эмне беспокоить атат? Все так нормально, вот только лекарство кончается, да? Мен аны бүгүн инсулинди азыр. Валерьянка түгелдей жок. Валерьянка. Валерьянканын ордуна мен сизге еще дагы күчтүүраагын берем. Менде азыр. Это успокоительное, жакшы. Вот 2 раза. Утром, вечером. Вечером, да, вечером до 5 часов ичесиз эже. Это очень хорошее. Без побочных эффектов. Рахмат. Переживаю, сердце болит. Сердце болит. Нет, давлениеңиз жокпу? Давление последний раз сделал, жакшы болуп кетти. Давление нормально. Только вот инсулин кончаться кылат, мана жаман болуп кетет. Нервтен дагы деже, өзүңүзү нервтериңиз успокоить этип эме кылсаңыз, сахарыңыз, главное диета же.
Мен татарка, да? Ну, давайте, мен сізде бүгін азыр инсулин вас найду, прямо сейчас инсулин найду. Хорошо? Роза номері бар, мен сізге азыр инсулин таптырып берем. А то кончится, мен өліп кетейін, наверное. Нет, өлбейсіз, біз неге өлесіз? Сразу жаман болып кетеді. Нет. Сіз азыр персен ичесіз, еще қалған дары-дармектерді мен қызыңызға өткөрүп берем. Бұл жерде... Еще лучше, давайте. Вот, Роза, идем. Вот так. Мен азыр складта болған дарылардан барысын алып келдім. Здесь вата, бинт, шприцтер. На костылях кое-как до туалета бараем. Да? Может, обезболить тримол. Успокоительный пироситам медиаге берсең болот. Хорошо? Еще пикалакс бар. Конкор, вот ножпа берсең болот. Сердечный. Врачыңар барбы? Ким врачыңар? Айпериге чалып туруп, ушу айтсаңар болот. Вот кальций, аспирин, глюкозаны жолдошуңа берсең болот. Капельница, хорошо? Вот системаны ала келдим. Алга организмге жакшы. Садись, мой золотой. Вот парацетамол, марли. Я аптека тут расходил, нету, сказали. Нету? Нет. Для вас найдем. Натрий хлоридға назначение кылдыртасыз, ушуга кошумча өзүнүн сместери болот. Капать этесиңер, хорошо? Это салфетки или спирт нету у Спирт я передам. А то у меня асберные салфетки остались. Влажные салфетки, да? Да, вот эти укол, которые делаешь. Влажные салфетки, инсулин, еще спирт. Пикалакс. Пикалакс. Я в туалет не могу ходить, да? Хорошо. Взять купил старый, вообще 3 штук выпил, никак не могу. А что, живот вот чуть-чуть. Хорошо, эже Роза менен бүгүн биринчи жолу тааныштык. Кече дагы мен сизге окшогон эжелер менен таанышып каарлашкан. Бүгүн мен списогуңуздарды берем. Уже с завтрашнего дня более серьезно сиздер менен мамиле кылабыз. Хорошо? Эртең продуктадан жардам беребиз. Эртең продукта список бергем. Куда кааласак, эме боюнча, инсулин боюнча сиз менен байланышабыз. Роза менен азыр мен бүгүн таап сизге байланышабыз. Хорошо, мен жакын жашайм сиздергечи. Ошол. Биздики ушул биринчи келип каралып таанышуу болуп атат. Эже. Почаще приезжай. Хорошо. Ладно, ошо ыраазы болуңуздар. Главное, этот. Жеңсек болот эже бардыгына. Жеңебиз, Куда кааласа. Да, келиңиз. Аллах помогает. Все, пускай у вас все будет хорошо. И все, народ жакшы болсын. Хорошо. Вирус кетсин. Хорошо. Сиз да оорубаңыз эже, жакшы болуп кетиңиз, келип турабыз, а? Рахмат. Вот дома муну эме кылсаң болот балдарыңачы. Этот жидкий эмеде железо. Если у кого анемия. Азыр продуктага эжеге кичине диета кармаш үчүн сүт алыш керек экен. Ошондо азыр кичине мен продуктка келгиче жардам берип турайын. Анан кечке чейин дагы кабар алабыз, э? Так. Роза, мен сага азыр эме берем. Эжеге тамак сут алып берип турасың, а? Мен сол менен берейинчи, хорошо? Мына азыр биз дагы бир Орск районундагы Кара-Сөзкөй 12-чи үйгө кирип кетипбиз. Бул жердеги киши гемодиализ алат экен. Ошо азыр булар биздин келерибизди билбейт. Бизге бул кишинин номерини Теретелин советтен беришти. Тамком өз күтүп алды. Азыр мына кирип баратабыз. Макул. Рахмат сиздерге дагы. Жакшы, атайын Миргүл деген кызыңыздар активный экен. Ушунча шаар боюнча ушул чакырып алды бизди. Саламат. Рахмат эже. Рахмат эже, өзүңүз ден соолугуңуз жакшы эле? Дары-дармек керекпи? Дары-дармектен жана. Нечиз? Аспирин берип койсоң болот. Аспирин бар. Аспирин бар дагы? Ана парастамол. Парастамол бар. Шүгүр эле.
макеже. Аспирин менен парацетамол. Рахмат айланайдар. Кудай жалгасын, ден соолугуңарды берсин, өмүрүңөрдү берсин, эл үчүн иштеп жүрөсүңөр. Өмүрүңөр узун болушу, ушундай бир неме аламаттан Эсен-аман чыгып кетели эже. Өмүрүңөрдү берсин, колуңарга береке. Рахмат эже. Рахмат. Азда кирип чыгайлы биз. Маска эже. Жок, кармабаш керек гемодиализде. Жеткиргенде кол бир кишини көрүп өткөрүлдү. Жок, алар түшүнбөйт, аларга кеңири түшүндүрүп айтсалар кое беришет. Машинам yok. Kvartirada oturamam. Кандай эже? Жакшысызбы? Kelinglar. Жакшы, кандайсыз? Жакшысызбы? Kelinglar. Келдик. Сиз карайсызбы эже? Кеңири түшүндүрүп берсеңиз, кандай болуп атат, эмне жаптар, эмне болуп атат азыр? Kumanizm oldum öşer bir taksiye getirip koyamam. Öşer taksi işte bilen saat 7'de de burada. Biz aldatını kaçlandasını. Öşerimi gördü, üşülemezsin. Мына маскалар 50 штаб түзүлгөн, ошо накыс таркатылып атат сиздерге. Гемодиализ алат экен эже. Канча жылдан бери алып атат? Biydeme. 3 yıldan beri, 3 yıldan ötedi. Акысыз алып атасыздарбы? Акысыз. Мына дары-дармектер бар, азыр биз шашылып атабыз. Бүгүн биринчи жолу уктук силер жөнүндөчү. Ошол дагы жардамга келебиз, Миргүл аркылуу байланышка чыгып, өзүңөр эмне, мына ножка бар, примол бар, так, комкор бар, сердечный. Бул жерде парацетамол, Oşup ketiyatı, oşup ketiyatı, amlodipin, Çatasları? Kiyali diyalizge borçlarsa problem bölüyatı da yolda maşinaları tösüp kolu. Тоспош керек. Сиздер кеңири түшүндүрүшүңүздөр керек. Сиздерге без очередь, без этот өтүшүңүздөр керек. Просто айтып туруп, документиңизди көрсөтүп, шундай барышыңыз керек деп туруп айтсаңыздар, өткөрүш керек аларчы. Hani doktorlar endi bu şeyde yok günde yaptı. Yaman aytamam ki yok. Man ikinci etajga chiqib olmayman deb ko'zim ko'rmaydi. Ertalab chiqish kerak, ertalab chiqish kerak. Chiqa olmayman. Биз азыр мына 50 штабтан маскалар таркатканча, мен өзүм да дары-дармектер таркатып атам. Бир гана дары-дармектер таркатпастан, бүт ушул көп информацияларды алып атабыз да. Бул жерде гемодиализге каттагандар проблема болуп атыптыр. Аларды алып келиш шарт. Анан көпчүлүк элдер аябай кыйналып атышат экен. Бул жерде көпчүлүк квартирант болуп жашагандар бар экен. Албокадан келип, Паткенден келген жашоочулар менен тааныштык. Алар ушул гемодиализ алыш үчүн гана ушул максат менен ушул жерге 10 миңден 15 миңден квартира акча төлөп жашап атышыптыр. Ушул продукта жагынан кыйналып атышыптыр. Миргүл деген биздин домком кызыбыз, Кара Сөзгө 12-ci домдун домком кызы экен. Азыр ушул шаар боюнча ушул бүт ушундай проблемалар болуп атат да. Ошондуктан мен ушул Миргүлгө окшогон домком кыздарды активный катышып берсе деген чакырык айтайын дегем эле. Себеби ушул билет да булар. Биз эми сырттан келип бүгүн биринчи жолу таанышып калдык. Ушулар бизге известность коюп турса, через домком, территориальный совет, мэрия чогуу иштешсе, система кетет да. Анан биз ушул керектүү жарандарга жардам бермекпиз. Ошондой. Элдер көп болуп атабы? Канча күн ушундай жардам? Эл өтө көп. Элдер өтө көп. Күнүгө 5тен, минимум 5тен 10га чейин жардам берип атабыз. Ошо бүт картаңдарга өзүм атай кирип, таанышып, тизмеге список кылып, бүгүн дайым ушундай иш-чара жүргүзүү максатында өзүм иштеп жүрөм. Мен өзүм жеке медцентрде иштейм, Добромед деген медцентрде жетектейм. Аты жөнүм Амирова Толгонай Саматовна.